Кыргызстан төрагалык кылган Түрк мамлекеттер уюмунун эмгек жана элдердин достук аталышындагы кезектеги эл аралык иш-чарасы Бишкек шаарында өттү. Анда түрк тилдүү эл катары үрп-адатыбызды, каада-салтыбызды жана тарыхыбызды алып чыгып, өзгөчө бир достук көпүрөсүн түзүп, тыгыз байланышта иштейли деген маанилүү кептер айтылды. Ал эми чогулуунун башкы максаты тынчтыкты чыңдоого, коопсуз эмгек миграциясын өнүктүрүүгө, жаштардын иш менен камсыз болушуна жана аны менен катар тажрыйба алмашуу, биргелешкен чечимдер иштеп чыгуу үчүн эл аралык аянтчаны түзүүгө багытталган. Эмгек министри Равшанбек Сабиров маданиятты, үрп-адатты, бүгүнкү күндөгү мамилелерди мындан да бекемдеп, түрк тилдүү мамлекеттер бирдиктүү саясат алып баруу боюнча чечимдерди кабыл алышаарын айтты. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн мен ойлойм Бишкек менен Стамбул гарата побратимы боло турган болсо, бул эң жакшы көрүнүш. Ошол эле мезгилде бизде бүгүнкү күндө 21 кылымда жашап жатабыз. Бүгүнкү күндө заманбап технологиялардын алкагында бизде жана база данных бар. Центр трудоустройства граждан за рубежом деп бизде ошол уюм иштеп жатат. Бүгүнкү күндө Турция мамлекетинде бизде канча мигранттарыбыз бар, биздин мекендештерибиз бар. Азербайжанда, Бакуда канча бар. Ошол эле мезгилде Өзбекстанда, Казакстанда булардын бардыгы менен бүгүнкү күндө мындай тууган катары, түрк тилдүү элдер катары биз ушул жана урп-адатыбызды, каада-салтыбызды, мындайча айтканда, мурдагы жана тарыхыбызды алып чыгып, өзгөчө бир көпүрө, достуктун көпүрөсүн түзүп, булар менен биргеликте мындай тыгыз байланышта иштейли деген ойлорду бүгүнкү күндө ошол айтып жатабыз. Бул түрк мамлекеттер уюмунун жыйынына мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, илимий коомчулуктун жана Азербайжандын, Казакстандын, Түркиянын, Өзбекстандын, Венгриянын өкүлдөрү да катышты. Коңшу Казакстандан келген Данияр Кадыров бүгүнкү иш-чара Орто Азия эли үчүн маанилүүлүгүн айтып, миграция маселеси тууралуу кеп козгоду. Айтымында түрк мамлекеттеринин биригүүсүнө, тажрыйба алмашуусуна жана аталган миграция көйгөйүн чечүүгө бүгүнкү тегерек стол өз салымын кошоруна ишеними чоң. Осы иш-шаранын маңыздылыгы негизи бул жанагы миграциялык маселелер, диаспора мәселесі, бұл өте маңызды біздің елдерге, орталық Азия елдері, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстанға да, сонымен бірге Түркиядан да қосылып жатыр қазір. Ең бастысы әр елдің өзінің азаматтары шетелде жүргенде өзін қауіпсіздікте сезіну керек. Сонымен бірге оның құқықтары бұзылмау керек. Мигранттардың сол мәселені шешуге бүгінгі іс-шара, бүгінгі халықаралық дөңгелек үстел өте үлкен үлесін қосып жатыр. Миграция боюнча маселе өтө жооптуу жана кооптуу маселелердин бири экенин айткан Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Алмамбет Матубраимов дагы бул түрк тилдүү элдердин башын бириктирген иш-чара маанилүү дейт. Айтымында учурунда күчтүү мамлекет жаралбасын деп мамлекеттерди бөлүшүп майдалашкан. Бирок түрк тилдүү өлкөлөр агарабастан ар дайым биригүүнүн үстүндө жүргөнүн жакшы көрүнүш катары сыпаттап, эми мындан ары да алаканы мамилени өркүндөтүү керек эсептейт. Адамдык баалуулуктардын дөөлөттөрүн ушул түрк тилдүү элдерде, түрк элдеринде жакшы калды десем жаңылбаймын. Үй бүлө деген, татыктуулук, ата-эне дегенди, өзүбүздүн сыйлоо, аксакалдар урматтоо, кишилерди урматтоо, улууларды сыйлоо, канткен дагы биздин өзүбүздүн илгертен келе аткан бүт дөөлөттөрүбүздү элге берип сактоо жөнүндөгү дагы айтып кеттим. Эгер сактап биз алып келе албасак, тилди өзүнүн уңгубузду алып кала албасак, биз анда кыргыз эли жок болуп кетебиз. Ошондуктан биз тилди сөзсүз алып барышыбыз керек. Түрк тилдери менен биригип, мүмкүн керек болсо бир тил чыгарышыбыз керек ортодон. Ошондуктан орток тил чыкса, бул дагы жакшы нерсе болгон. Ал эми аталган түрк мамлекеттер уюмунун иш-чарасынын жыйынтыгында катышуучулар Бириккен аймактык коомчулуктардын диаспора саясат жаатындагы өз ара аракеттенүүсүн күчөтүү боюнча консолидацияланган сунуштарды, ошондой эле жаштар ишке орноштурууга көмөктөшүү боюнча биргелешкен ыкмаларды, анын ичинде жаш адистердин мобилдүүлүгү, стажировка программалары менен алмашууну иштеп чыгуу каралган. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.